ولقد ذكرتك والرماح نواعد مني وبيض الهند تقطر من دمي ولقد ذكرتك والرماح Баары үчүн ким согуш деген сөздүн маанисин түшүнсө, кимди тагдыр ошол бейтааныш өлкөнүн тагдыры менен байланыштырса, баары үчүн кимде ким Афганистандын кандуу жолдорунда чогуу болсо, андан кайтпай калгандарга, аман калгандарга жана бул күнгө жетпей көз жумгандарга арналат. Кыш 1979 жыл, Москва, 12 декабрь. Советтер Союзунун жетекчилиги бир тууган Афган элине интернационалдык жардам көрсөтүү үчүн Афганистанга советтик аскерлердин чектелген контингентин жиберүүнү чечти. 25 декабрда Москва убактысы боюнча саат 12:00 мамлекеттик чегараны кесип өтүүгө буйрук түшкөн. 15:00 108 мотоаткычтар дивизиясы, 103 гвардиялык аба десант дивизиясынын аскер күчтөрү Афганистандын чегарасына кире баштады. 27 декабрда саат 19:30 Борон 303 операциясы Тажбек сарайын басып алуу жана Аминди бийликтен кетирүү үчүн башталды. Афганистанга кирсек, биз эми башка бир жерге түшүп калгандай болдук да, бизде бүт баары жаркырап, этаж үйлөр, чоң айылдар, жакшы айылдар, шаарлар көп да. Афганистанга киргенден кийин эле көрүнбөйт мындай эчтеке жок да. Бир башка бир техника 50 жыл мындай артка баргандай болуп калдык. Бизде ал убакта үй-бүлөдөн жана бизден эч кандай сураган эмес. Бизге приказный порядке деп коет, аны эч ким обсуждать эте албайт. Приказный обсуждать. Биз айтты, бардык. Даже мен Афганистанга ушу отправка болуп аткан 3 күн калганда эле командирлерибиз айтканда билдик. Ага чейин билген эмеспиз. Биздин убакта атка чегинүү же болбосо эми мен мындай деген шылтоо деген эч качан жок болчу. Ошол убакта бизде мезгил бизди тандаган экен да. Биз андай оюбуз болгон эмес, бирок СССРдин курамында тургандан кийин эми ошол Афганистан ошо биздин Средний Азияга дагы коркунуч туудурган экен да. Афганистан менен ошо Средний Азиянын границалары чектеш жакын болгон экен. Бирок эми биз деле эл катары армияга барып чакырылып барганбыз. Бирок биз ушул Афганистанга баралы, анан биз баатыр болуп келели деген нерсе эмес экен. Бул биздин өзүбүздүн патриоттулук сезим, анан бул мекенге кызмат кылуу. А жерден жашпыз да, эчтеке опытыбыз жок. Же мурун кийин согуш көрбөсөк, ар кимибиз ар кайсы жерге жашынып анан бизди аткылап кирдик да. 1985 жыл. Панжер капчыгайында Ахмад Шах Масуддун түзүлүшүнө каршы дагы бир аскердик операция. Пакистан чегарасындагы капчыгайдагы Маровар драмасында атайын күчтөрдүн чалгын кызматынын 28 офицери каза болгон. Кишевардын жанындагы атайын түрмөдө бир нече жылдар бою кармалып турган советтик жана афгандык согуш туткундарынын тобу туткундан бошотуу үчүн куралдуу козголоң чыгарышкан. Душмандар менен болгон салгылашууда 24 адамдын баары курман болгон. Ата-энебизге кат жазганда Алымбектин каттарына турат, погибший. Биз аяктан лишний эч кандай сөз ага. Биринчиден анткени ата-энеңди аяйсың, түшүнөсүң, аяка согушка чыккан түшүнөсүң, билесиң, анан аларды коркутпаш менен. Бирок бизде все равно кат контроль кылып турчу замполиттер. Лишний ашык сөз жазып эмеспиз. Салам кат. Райке, Туйса жеңе, Жокин жакшы турасыңарбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Каку, Нуку, Эсенгул чоңоюп жатышабы? Орто Токойдо кандай жаңылыктар болуп жатат? Аба ырайы кандай? Жокин кайда иштеп жатат? Мен болсом жакшы жүрөм, служба өтүп жатат. Присяга принимать этеликпиз. Алмаз башка ротага түштү. Столовойго барганда жолугуп турабыз. Бул жерде күн ысык. Биздин ротада 3 кыргыз бар. Физкультурный институттан сабактар башталды. Октябрда 5 экзамен беребиз. Бизди 2 апрелде Афганистанга алып кеткен болчу. Башка деле сөз жок. Көрүшкөнчө саламатта болгула деп Алымбек.
Анан армияда биздин убакта мындай термин бар болчу. Мисалы үчүн советтик ар бир солдат билет да, советтик армияда кызмат кылган. Мисалы үчүн өмүрүңдө бир аябай бир жакшы китеп окуп атсаң дечи да. Окуп жакшы кызыктуу жерине келгенде эки барагы айрылып калганда ошо кызыктуу китептин ошо эки барагы сыяктуу айтчубуз. 1989 жыл 23-26 январь ортосунда Тайфун операциясы өтөт. 4 февралда советтик армиянын акыркы күч түзүмдөрү Кабулдан чыгып кетишти. 15 февралда советтик аскерлер Афганистандан толук чыгарылды. 40 армиянын аскерлерин чыгарып кетүүнү чектелген контингенттин акыркы командири генерал-лейтенант Громов жетектеген. Жыл башынан бери жоготуулар 53 адамды түздү. Советтик армия Афганистандын аймагынан чыгарылып кеткенден кийин Наджибулланын советтик режими дагы 3 жыл 3 айга созулду. Ал эми Афганистандагы советтик аскерлердин чектелген контингентинин жалпы жоготуулары 13.860 адамды түздү. Биз деген согуш үчүн барган эмеспиз, биз аларга жардам бериш үчүн барганбыз. Жанагы объектлерин кайтарып бериш үчүн, бирок акыркы күндөрү андан кийин биздин армиябызды согуштук операцияларга катышууга туура келип калды. Көптөгөн операцияга катыштык, жолдоштор жолуштук. Жумакадыров Жумабек менен балчам болобуз. 5 апрель 81 жылы военкоматтан тааныштык. Ошону менен 83 жылы дембелге чейин чогуу кызмат кылганбыз. Армияга кеттик. 5 апрелде кеттик. 9 майда присяганы алдык. 12 майда Кабулга бардык, Чайска бардык. Чогуу 2 жыл кызмат кылып дембелге келдик. Армиядан иниси жөнүндө айтчу көп. Марат деген иниси көп айтты. Анан карындашы Айнура деген. Апа атасына айтчы, атасы аябай сүрдүү киши болчу дейт, атам мындай ырчы, тигиндей ырчы деп айтчы. Экөөбүз армиядан чогуу отуруп сүйлөшүп калганда үй бүлө жөнүндө көп сүйлөшүбүз. Афганистан эркиндигин колдогон, Афганистан чек арасын коргогон, жоокерлердин эрдигинен баа жеткиз, ал өлкөдө бейкут жашоо орногон. Азыркы жаштарга бул согуш менен баатырлыкты көргөзбөш керек. Баатырлыкты өзлөрүнүн окуу билими менен көргөзүш керек. Жогорку окуу жайларда, профессорлор болуп, менакындай чыгаан биздин кыргыздын ар кандай бир окумуштуулар чыгып атат, бирдемени ойлоп чыгып атат. Мына ошолор менен биздин биздин жарандарыбыз, окуучуларыбыз, биздин кыздар балдарыбыз ошондой менен баатырлыкты алса, бирдемени ойлоп да, бирок Кыргызстаныбызда жерибизде тынччылык болсун да, баатырлык ушундан деп мен жаштарга айтып кетер элем да. Курал көтөрбөй туруп эле баатыр болсо болот. Баатырлык деген ушундай ыр жазып, элдин тарыхын жазса, мына баатырлык. Окко учуп 14 миңден ашыгы, бул согуштун тоодой кайгы жазыгы, туулган жерге далай жигит кайтпаган,
бөтөн жердин буйруп топо жаздыгы, жап-жаш бойдон ажыраган багынан, жап-жаш бойдон жесир калып жарынан, кайтпай калды эсил кайран далайы, кайгы муңзар толуп согуш тагынан, чырагынан ата-энелер ажырап, чырагым деп далай жүрөк кансырап, келет деген үмүт менен жашаган, кетти энелер күтүп жүрүп алсырап. Афган жерин багынтам деп ок аткан, андайларды ажыратып канаттан, ар улуттан патриотту жоокерлер, ал өлкөгө бейпилдикти жараткан. Биздин жоокер ок аткан жок, ок тосту, биздин жоокер коргоп тынчтык тозотту, байлык үчүн бийлик үчүн ок аткан, арам ойлуу армияны жоготту. Күч кубаты майтарылгы сурагыз, патриоттук сезим андан кулагыз, жоокерлерге таазим кылып турабыз, эрдигине биз салтанат курабыз.